Гүлшан эже, жанагы маегибизди улантсак, эми бул жерде комментарийлерге токтолуп ошолорго көңүл бурайлы. Комментарийлерди деле өзүңүз окуп атсаңыз керек, аябай көп суроолор берилип атат да. Ошол суроолордун бири про сущности беле? Нет, это был звонок, меня про сущности спрашивали. Сущность менен иштейм иштебейм бе? То есть это процедура, так называемый экзорцизм. Ооба, мен иштейм бул нерсе менен, бирок бир нерсе. Анын баарын чыгарса болот, адамдын каалоосу менен. Каалоосу бар болсо, анда иштеш оңой эле. Бирок алар баары убактылуу эле чыгат. Почему убактылуу? Сейчас же энергия алмашып, темный энергия деген жок да? Темный энергия жок болгону менен адам барер пока. Мы еще полностью переход өтө элекпиз. Полностью толук кутула элекпиз бул нерседенчи. Оюна жараша кутулат. Бирок оюнда өзгөрүлбөсө ичинен, мээримге толбосо, анда кайра ошол нерселер кайра кайрылып келет. Бул бир нерсе. Экинчиден, эгер адам ошол нерсени кутулам, бирок багытымды өзгөртөм, мен өзүм өзгөрүлөм, жашоом жакшы болсун деген ой менен барса, анда с удовольствием мага келсе болот. Соң, бул сущносттер боюнча. Анан дагы арак боюнча суроолор берип атат да. Ушул энергиялардын таасири астында арак ичкен адамдар ошо арактан кутула алабы? Жаңы келип аткан энергиялардан да кутулат. Опять же, өзүнүн каалоосу менен, ага сиз таасир бере аласызбы? Таасир берсе болот. Бир нерсе, бул энергиялар негизи аракты таштап деле койсо болот. Же арактын баягы мурункудай таасири болбой калышы мүмкүн, анткени баягы суу ичкендей эле болуп калышы мүмкүн да. Таменки деле ошондойбу? Таменки деле ошондой. Бирок адам анткени өзгөрүлүп атат. Баягы вкусовой эмелер өзгөрүлүп атат. Кандын ичинде өзгөрүүлөр болуп аткандан кийин на все воздействие болуп атат да. То есть мурунку кайф испытывать этпей калат. Но мы еще пока в стадии переход болуп атабыз. Поэтому сразу мына өтүп кетебиз, сразу көрүнөт деп айта албайм. Убакыт керек. Значит, мүмкүнчүлүктөр бар кутулганга. Мүмкүнчүлүктөр бар. Айтып атпаймынбы, даже колуна куралды берип барып тетигине атып кел десе, барат, көрөт, цель табат. Цель дей берейин, анткени анын астында турат да, все только винтовканы эметип эле, заряжать этип эле ата бер. Бирок ата албайт. Ошол жерден ырыктап кетет, бурулуп кетет. Бул демек адамда уже баягы сүйүүнүн энергиясы, мээримдин энергиясы катуу иштеп баштады дегенди билгизет да, Ооба. Бирок азыр мына 15-нен баштап ошол энергиялар күчкө кирип баштайт. Буюрса бүгүн канчанчысы, 11-12-си. 15-нен баштап бул энергиялар күчтүү. Именно усиленно келип баштайт да. Ай жаңыргандан баштап экен да. Азыр деген күн менен түн тең элет го. Осенний равноденствие. 22-синде, 23-үндө. Ошондон баштап кайсы энергиялар? Жарык энергиялар түшүп баштайт. Жумшак, жеңил. Бирок бирөөлөр аябай жеңил кабыл алышат, жашоосунда мындай маанайы ачык болуп, баарына жакшы көз караш менен карап, жакшы сезим менен кабыл алышат. Бирок көбүркүлөр наоборот ошо агрессия менен күчөт. Азыр мен ошо интернет булактардан көрүп атам да, ошо айтып атат да, азыр ушул ай жаңыргандан баштап, мынагы күн менен түн теңелгенден баштап адамдарда мындай мурунку эски нерселер бүтүп, жашоосунда какой-то этап бүтүп, жаңы этап башталат. Тот же, например, жаңы возможностьтар ачылып баштайт, может быть, бирөөлөр жаңы бизнес. Кому-то бизнес, кому-то художественный эмелер, нерселер башталат. Для кого-то дагы башка жака саясат болуп кетеби? Ой, саякат.
То есть кимге кандай мүмкүнчүлүк берилет, ким кандай мүмкүнчүлүктү тандайт, ошол нерсе менен. Опять же, ошо мүмкүнчүлүктү көрүшүбүз керек да туурабы? Ну да. Сон керемет. Убакыт ал үчүн, ошо көрүш үчүн убакыт керек болот. Вроде бы акыркы маалыматтардан эң негизгиси ушулар. Бир эле нерсе мээрим менен, кечиримдүү менен. Бул заман баягы сени бир жагыңа чапса, экинчи жагыңды коюп бер деген сөз эмес. Бирок түшүнүк менен мен баарын кечирип атам деген менен, но баарын кечиргенге невозможно. Бирок азыр ушундай энергиялар иштеп атат окшойт да. Например, мурунку таарынычтар как-то өзү менен өзү эле жоюлуп, өзү менен өзү эле кетип, ушундай болуп атат да. Ну зачем? Анткени пространство өзгөрүлүп атат. Айтпадымбы, ошо куралды алып, мына аткын деп эметкенде барып, колуна кармап атып, таштап коюп, бурулуп атып, басып кетип калышы да мүмкүн. Анткени ошондой энергиялар эметип атат, жайгашып атат. Сиңип атат. Жаандай кирип. Гүлшан эже, эми ушул жактан мындай бизнеске көңүл бурсак да, эми баягы материальный мирде жашап аткандан кийин биз все равно баягы акча табышыбыз керек. Келди кетти конокко барышыбыз керек, тойлордун сезону. Анан бизнесте кандай болот? Бизнес улана берет. Бирок бул поток еще аябай катуу ачыла элек, анткени баягы токтоо режим болуп аткан. Бизнес эгер жакшылыкты алып келсе, мындай иштейт. Бирок кичине эле зыян болсо, же бирөөгө ушул зыян алып келсе, ошол ниетибиз. И ниет, и кылган иштерибизге жараша. Эгер ошо жакшылыкка алып келбей турган нерселер болсо, анда ал бизнес. Цель болуш керек, мен кызмат кылам, жакшылык кылам адамга деген, Бир эле нерсе, пока ошол өтүү режим болуп атат, өтүп атабыз, ошо толук өтө элекпиз. Баягы эски көнгөн нерселер сразу бир заматта жоюлбайт. Инерция болуш керек, ошол инерциядан чыгабыз. Ну, 24-25 жылдар бизге аябай кызыктуу жашоо болушу мүмкүн. Аябай баягы саясий жагынан, социум жагынан көп мындай таң кала тургандай нерселер болушу мүмкүн. Ошол нерседен коркпой эле өтүш керек. Болгону. Теперь смотрите, бул ушул кызыктуу жакшы жашоо, опять эгерде биз түшүнүккө келсек, аламдагы өзгөрүүнү сезсек, билсек, ошону кабыл алсак, ошол нерсе болот, Бирок бул жерде эми элдин баары эле ошону кабыл алып өзгөрүп кетет деген жок да. Жок, даярдыкка жараша. Даярдыкка жараша. А даярдык, опять же, знаниядан башталат. Билим, элементарно мен окуйт элем, көрөт элем. Изденүү керек. Изденүү. Эгер изденүү жок болсо, анда жаша бер өзүң жашоо менен. Билбейт дагы да. Билбейт деле, кереги жок. Ишенбей деле жатышып бербейт. Ишенбегендер толтура болот. Биякта азыр мындай нерсе болуп атат. Баягы горчичное зерно дейби, баягы макты деле билебиз го. Кичинекей мындай кара точка менен. Ошондой уруктай хотя бы, ошондой ишенич болсо, ишенич. Анда жашоодо аябай көп өзгөрүүлөр болот. Ошол эле жетиштүү. А эгер андай ишенич жок болсо, анда жаша бер. Өзүң жашооңдо. Сон эми бул видеодон кийин көп адамдар ойлойм бир чечимге келишип, бир чечим кабыл алышат. Азыр билбейм, бул нерсени элдин баары эле байкап көрүп атат. Кээде ишенбей да кетип атам да, ошол нерсе интернеттен көрүп аткан нерселер менчи могу табигаттын кырсыктары жөнүндө. Гонконг деле сууга чөгүп кетти дейт, Пекин деле сууга чөгүп кетти дейт, Турция деле сууга чөгүп кетти дейт. Ошол бир эми мен эле көрүп атамбы ошол нерсени, же на самом деле ошол нерсе болуп атабы? Да, азыр ошо түшүп аткан энергиялар ошол нерсенин баарын козгоп атат. Биринчиден, экинчиден такой рукотворный фактор бар да. То есть адамдар өздөрү ошондой нерсени кылышат. Но азыр кылып атабы же мурунку кылгандарынын результатыбы? И кылгандарынын результаты, и кылынып атат. Анткени элдерди напугать надо, коркутуш керек.
Канчалык көбүрөөк корксо адамдар ошунчалык түшүп аткан энергияларга кабыл алышпайт. Ушунчалык баягы төмөн бойдон кала беришет да. Анткени через коркуу энергия менен адамдардын баягы көтөрүлүш керек да энергиялар негизи. Жакшы жашоо өтүш керек. Бирок ошол нерсеге өтө алышпайт, анткени баягы кул бойдон кармаганга аракеттер да. Деп койсом болот. Азыр средства массовой информации көп ушундай подача болуп атат информациядан. Эми аларды күнөөлөгөнгө деле болбойт, анткени эми алар болгон нерсени айтып атышат. Не совсем заказной кээде болуп калат, кээде атайланган ушундай кайсы бир маалыматтарда бизде криминал аябай көп берилип атат. Караган адамдар да бар да. Же ужастик кинолор коюлуп атат. Аларды да карап, баягы адреналин жетишпегендиктенби, же ошол баягы нервная система кичине пощекотать дегендей нерсе болуп атабы. Бирок канчалык ушундай начар информацияны караган сайын адам баягы коркунучка байланат да. Коркунучка байлангандан кийин ошо түшүп аткан энергияларга ие боло албай калат, батпай калат, чыга албай калат. Ошон үчүн азыраак маалыматтарды карап, да катаклизмдер болуп атат. Да болуп атат көп нерселер. Мисалы үчүн өрт болуп атат деп, бирок ага чейин вертолет учуп баратат, ошол вертолеттон отту таштап атат. Бирок жаман турист келип, жаман отту өчүрбөй койду, кетип калды, анан ошол бактар күйүп баштады деген жыйынтык болуп чыгып атат. То есть бул рукотворный деген нерсем да. Эми бирок бардык жерде эле ошентип атайын бирөө уну уюштуруп аткан жок да, бирок чыныгы эле табигый кырсыктар деле болуп атат да. Чыныгы, например, сел жүрүп кетип атканда ушундай кырсыктар болгон жерлерде эми баягы эскертүү катары десем деле болот, анткени демек ушул зонада что-то не так. Энергетически, анткени адамдардын ойлору баягы переизбыток минусовой энергия болгондо ошол жерлерде катаклизм болуп калышат. То есть адамдардын аң сезиминде тазаланып атат, жаратылышты тазалоо менен адамдын аң сезими баягы Кудайга шүгүр деген нерсеге келип аткан экенбиз да. Ооба, биринчиден, экинчиден жер баягы частота өзгөрүлүп деп атпадым беле. Ошол частота өзгөрүлүп аткандан кийин жер бир жерде калып туруп калган жок. Ал кыймыл болуп атат. Негизи кыймыл болуп баягы өтүү режимге өтүп аткандан кийин жер көтөрүлүп атат. Анан жер көтөрүлгөндөн кийин биз каяка барабыз? Биз деле ошо жаныбар болуп атпайбызбы? Ошол планетада жашап аткандан кийин ошол частотага биз да көнүшүбүз керек да, көтөрүлүшүбүз керек. Бул искусственное торможение болуп атат. Анткени канчалык илимдүү, билимдүү болсоң, баягы аң сезимдүү болсоң, көп нерсени түшүнүп, анализдесең, анда көп нерсени сен жазбайт экенсиң да. Демек ошол эле моданын артынан чуркабайсың, анткени түшүнүп атасың. Айрык шымды кийсең эмне сонун бол. Бирок түшүнбөгөн адам чуркап барып, модный экен деп аябай сонун барып акчаны бергенге даяр. Демек адамдын өзүнөн, коомдун өзүнөн канчалык коом таза болсо, баягы бизде Кыргызстанда деле адал сөз, таза иш, эмне дагы унутуп калдым ишин. Ошол нерсе толук нерсе менен иштеп атат. Асыл ой. Асыл ой болсо, таза иш болот. Таза иш болсо, адал жашоо болот. Ошол нерсе менен толук кирип атабыз. Бирок пока өтүү режим болгончо биз ошо чөгүп калган баягы чегине жеттик. Ошол чегинен бүт нерсе чыгып атат. Анан эми ойгонбосок, уктап атсак, ошол нерсе кабыл албасак, эскертүү болуп аткан күндө деле уккубуз келбей, көзүбүзгө көрүнбөй болуп атса, анан эми аягына чейин көргүлө деп катаклизм болот. Эсиңерге келгиле, ойгонгула, болду, уктаган убакыт өтүп баратат. Ушундай заманда келип атабыз. Бул эми Кудайдын программасы да. Можно так сказать. Но опять-таки Кудай — это высший разум. Ошол разум адамдын ичине кирип,
адамдын сапатын өзгөртүш керек. Мына жөргөлөп жүргөн кумурска окшобой, айына адам болуш керек. Адам болуш күнүгө бул жоопкерчилик. Демек ошо жашоо үчүн жоопкерчиликти көтөрүш керек. Бүт үчүн жоопкерчилик болуш керек. Сонун керемет. Анда ушул сонун сөздөр менен бүтүрөлү бүгүн жолугушууну. Рахмат сизге. Жакшы.